Дана Кейманов атындагы жалпы орто билим берүү мектеби. Кыргыз тили 7-класс. Сиздер менен мен Жиркенбаева Айткүл Чыныбековна. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн. 4-чейрек 9 сабак. Сабагыбыздын темасы сөз өстүрүү сабагы. Сөз өстүрүү үчүн көнүгүүлөр менен иштейбиз. Сөз байлыктарыбызды логикалык ой жүгүртүүлөрүбүздү өнүктүрөбүз. Бири-бирибизди сыйлоого тарбияланабыз. Китебибиздин 137 бетиндеги 277 көнүгүүгө көңүл коелу. Төмөнкү ырды окуп, тилиңерди жаттыктыргыла. Жалаң сүйлөмдөргө көңүл бургула. Көктөм. Жаз келди, гүлдөр жайнап, алмабак бүчүр байлап. Жел жүрөт, булут калкып, күн күлөт нуру жаркып. Аскалар шиштей учтуу, коо колот жыпар жыттуу. Жер жашыл, асман көк-көк, ар кайсыл гүлдөр ак-көк. Биз бул көнүгүүдөн жалаң сүйлөмдөрдүн астын чийип чыгабыз. Кийинки көнүгүүгө көңүл бөлөлү. 278 көнүгүү. Жалаң сүйлөмдөрдөгү баяндоштук милдетти аткаруучу сөздөрдүн синонимин тапкыла. Демек, биз баяндооштун синонимин таап чыгат экенбиз. Синоним деп эмнени айтчу элек? Синоним жазылышы, айтылышы ар башка, бирок бир маанини түшүндүргөн сөздөр. Мисалы, окуучулар макулдашты. Макулдашты бул баяндоочу. Биз ушул баяндооштун синоними учурашты. Кийинки сөздөрдүкүн таап чыгабыз. Эжем жарыялады, эжем кулактандырды. Маселе далилденди, маселе ырасталды. Мугалим кубанды, мугалим сүйүндү. Спортсмендер мелдешти, спортсмендер таймашты. Сабактар аяктады, сабактар бүттү. Атам сезди, атам билди. Сиздер дагы ушундай жооп таптыңыздар деген ойдомун. Кийинки 279 көнүгүү. Көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү коюп, сүйлөмдөрдү толуктагыла. Алардын баш мүчөлөрүн аныктагыла. Үлгүгө карап көрөлү. Музыка угулду. Уулу чоңойду. Мектеп салынды. Үй акталды. Студенттер окуп жатат. Суу токтоду. Бакча сугарылды. Той башталды. Чагылган түштү. Комуз чертилди. Силер дагы ушундай жооп таптыңар деген ойдомун. Баш мүчөлөрүн аныктагыла дейт. Бул жерде баш мүчөлөр жана баяндооштон гана түзүлгөн сүйлөм болду. Бул жалаң сүйлөм. Кийинки көнүгүү 280 көнүгүү. Төмөнкү баяндооштор менен жалаң сүйлөм түзгүлө. Бизге баяндооч сөздөр берилген. Биз ушул баяндооч сөздөр менен жалаң сүйлөм түзөбүз. Асан отурат. Чымчык учту. Алия сүйлөдү. Айназик жазды. Алма түштү. Апам келди. Биз сүйлөмгө эни кошуп чыктык. Үйгө тапшырма. 281 көнүгүү. Төмөнкү макалдардын маанисин түшүндүргүлө. Төмөндөгү класстердин жардамы менен жалаң сүйлөмдөрдү катыштырып текст түзгүлө. Бул жерде бизге бир нече сөз берилген. Ушул сөздөрдүн жардамы менен жалаң сүйлөмдөрдү түзүп келебиз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта болгула.